Барыңыздарга кутман күн. Биз дебатчы программасынын өкүлдөрүбүз ушул жылдын апрель айынан баштап иштеп баштадык. Биздин башкы максат критикалык ой жүгүрткөн, анализдей билген жана эркин аудиторияда эркин оюн билдирген жаштарды көбөйтүү. Ошону менен катар Кыргызстанда кыргыз тилдүү дебат маданиятын жайылтуу болуп эсептелет. Дебат акылга болгон дабат деген уран менен биз 3-4 күндүк интенсивтерди, онлайн марафондорду, ошону менен катар ар жекшемби күнү эркин пикир аттуу дебаттык көрсөтмө оюндарды ишке ашырып келе жатабыз. Ал эми бүгүн болсо биз бул палата кыргыз коомчулугу бир идеологияга бириккенде гана өнүгөт деп эсептейт деген темада сиздерге дебаттык көрсөтмө оюнду көрсөтүп бермекчимиз. Анда уруксат этиңиздер. Рахмат. Армансар, анда эмесе биздин резолюция бул палата кыргыз коомчулугу бир идеологияга бириккенде гана өнүгөт. Бизде эки команда бар. Өкмөт тарапты көрсөткөндөр, өкмөт тарап. Ошондой эле оппозиция тарап. Анда эмесе бүгүнкү оюнубузду баштайбыз. Биринчи сөз өкмөт башчысына берилет. Сизге берилген убакыт 3 минут. Алгачкы сөзүңүздөн убактыңыз башталат. Алгачкы жана акыркы суроолор минуталарда суроо берүүгө болбойт. Барыңыздарга кутман күн. Жана менин атым Кенже, дебатчымын, өкмөт позициянын биринчи спикеримин. Бүгүнкү резолюция тема бизге берилген. Бул палата кыргыз коомчулугу бир идеология астына бириккенде гана өнүгөт деп эсептейт. Эми сиздерге теманы түшүндүрүү максатында кыргыз коомчулугу ким деген суроого жооп берип кете турган болсок, бул кыргыздар гана эмес, Кыргызстанда жашап жаткан бардык жашоочулар деп айтып кетмекчимин. Андан ары идеология деген сөздүн түшүндүрмөсү катары бир багыт, эрежелери бар жана максаты бар болгон бир нук деп айтып кетмекчимин. Андан аркы эмне үчүн өкмөт тарап кыргыз коомчулугу бириккенде гана өнүгөт деп эсептейт. Азыркы Кыргызстандын абалын карап көрө турган болсок, кыргыздар түштүк, түндүк деп бөлүнүп алганбыз. Орус кыргыз деп бөлүнүп алганбыз. Шаардык, айылдык деп бөлүнүп алганбыз. Биз жана ушунун айынан кичинекей кезибизден баштап могул жакта түшүнүктөр менен жашап келебиз. Сен айылдыксың, сен эч кандай мүмкүнчүлүктөрүң жок. Сен шаардыксың, сен мүмкүнчүлүктөрүң бийигирээк деген. Тагыраагы биз кыргыздар бөлүнүп жашап келип жатабыз деген нерсени айткым келип жатат. Эми эмне үчүн биз ушинтип бир идеология астына келишибиз керек болуп калды жана биз ушулга кантип келебиз? Эң эле бизге кыргыз коомчулугуна жетпей жаткан нерсе бул кыргыз коомчулугунун ынтымак алдына келгендегиси. Ынтымак, ырыс алды ынтымак деген сөздү айта турган болсок, кыргыз коомчулугуна именно ынтымак жетишпей жатат деген нерсени айткым келип жатат. Ынтымактын алдына келе турган болсок, эмне болот? Ынтымактын алдына келе турган болсок, адамдардын максаттары окшошо баштайт дагы жана адамдардын ой жүгүртүүлөрү бийигирээк деңгээлге чыгат демекчимин. Адамдар бири-бирин түшүнүп, бири-бирине каршы чыкпай. Дагы бир нерсе айта кетейин. Кыргыздарда бирөө жакшы нерсе чыгара турган болсо, анын ылдыйга тарта турган сөзсүз бирөө чыгат, туурабы? Биз дайым ушинтип ойлонуп келебиз. Көрө албастык деген нерсе кичинекей детсадтан баштап чиновниктердин убагына чейин айтып келмекчи. Жана мен сиздерге бир айткым келип жатат. Биз ушул жакта бардыгыбыз жыйын болуп келип жатабыз. Тагыраагы бир ынтымактын алдына келип жатабыз. Ошентип биз жаңы ойлорду биз бири-бирибиз менен дискуссия кылып, талкуулашып, ынтымактын алдына келип өнүгүп жатабыз деген нерсени айткым келип жатат. Жана бир 4 сап бар экен. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң оору бөрү жеп кетет. Бөлүндү кыргыз эли деп бөлөк эли кеп кетет деген 4 сап бар экен. Жана айткым келип жаткандагысы, мисалы бул жака кыргыздын аз эле бөлүгү ушул жака жиналып жатабыз, ынтымакты биз жасап жатабыз. Эгерде кыргыздын бардыгы ушинтип бир дайыма ынтымактын алдына келе турган болсо, элестетип көрүңүздөр, кандай гана өнүгүүлөр болмок. Чоң рахмат. Өкмөт башчыга ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе өзүнүн линиясын тургузуу үчүн жана төгүндө жүргүзүү үчүн оппозиция башчысын чакырабыз. Сизге берилген убакыт 3 минут. Саламатсыздарбы? Менин атым Нестан, мен оппозиция тарабынын биринчи спикери боломун. Биз бүгүнкү айтылып жаткан темага каршы чыгабыз. Башкача айтканда, бир гана идеология алдында эмес, башка нерселер менен да өнүгө алат. Ал нерселер кайсы нерселер экенин көрсөтүп беребиз. Бизге бүгүнкү учурда өкмөт тараптар эмне деп айтып кетишти? Бизде айтып кетишти, ынтымак болгондо гана өнүгө алабыз, идеология бизге ынтымакты бере алат деди. Азыр карап көрөлү.
идеология бизге чындыгында эле бир идеологияга бириксек, бул чындыгында эле бизге ынтымак берип жатабы? Азыр карап көрөлү. Биз идеологияны бул жерде ынтымакты берет эмес, идеологияны биз алдамчылык деп эсептейбиз. Манипуляция деп эсептейбиз. Аны карайлы. Туура бизге ынтымак керек, бирок бир идеологиянын артынан эмес. Бир идеологиянын артынан болгондо, бир идеология деген бул бир адамдын баалуулугу. Ал эми адамдар көп да, адамдардын бардыгын баалуулуктары ар башка, көз карашы ар башка да. Бир идеология бул бир эле адамдын баалуулугу, бир эле адамдын көз карашы болуп калат да. Башкача айтканда, адамдардын көпчүлүгүнүн бардыгы ошо бир эле адамдын баалуулугунун артынан кетип жатат деген нерсени айтып атабыз. Бир идеологиянын артынан өлкөнү өнүктүрөбүз, ынтымакка келебиз деп туруп адамдар өзүнүн баалуулуктарынан, өзүнүн көз караштарынан баш тартып жатышат да. Демек, бул жерде биз ынтымакка келебиз, макул келербиз, өнүгөрбүз, ошондой тез убакытта болуп кететтир да идеологиянын артынан. Бирок качан гана адам ошол пикке жеткенде ойлонот да, бул баалуулук кимдики эле, бул жакка мен неге келдим деп туруп, менин баалуулугум бул эмес болчу, мен бул идеологияны каалаган эмесмин, мен көпчүлүктүн артынан барып эле ушуга келип калыптырмын деп туруп, кийин өзү кайра адамдардын баардыгы ушуну түшүнө баштаганда, ошол ынтымак кайра аябай страшно болуп туруп чачырап кетет да. Ошон үчүн бизге бир идеологиянын артынан өнүккөн кереги жок. Жана ошондой эле бир идеологиянын артынан өнүккөндө бизде эмнелер пайда болот? Бизде жарандарды, ушундай кадимкидей биздей болгон жөнөкөй жашоочуларды чектөө пайда болот. Эмне үчүн? Анткени биз бир гана идеологиянын артынан жүрүүгө мажбур болуп калабыз. Бул чектөөлөрдүн артынан коомубузда стандартташтыруу пайда болуп калат. Стандартташтыруу пайда болуп калганда биз ал стандарттан чыга албай, өзүбүздүн максаттарыбызга жана өзүбүздүн ойлоп койгон нерселерибизге жетүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүздүн пайызы азаят деп айта алабыз. Оппозиция башчысына ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе төгүндө жүргүзүү үчүн өкмөт жардамчысы чакырылат. Берилген убакыт 3 минут. Алгачкы сөзүңүздөн башталат. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен экинчи спикер, атым Оран болот. Алгач ушул оппозиция тарапка төгүндө жазап кете турган болсок, идеологиянын аркасынан бириге турган болсок, биз жеке баалуулуктарыбыздан айырылабыз деп атат. Эми баалуулук деген эмне? Баалуулук бул адам өзү жаратат, туурабы? Баалуулук эки бөлүнөт. Бул жеке жана адамзат. Жеке бул сүйүү, ишенич, дин соолук, туурабы? Ал эми адамзаттык бул адилеттик, достук, ушул сыяктуу жана башкалары болот да. Эми баалуулук менен идеологияны салыштыра албайбыз да. Мисалы, бир идеологияга бириксек, биз кантип өзүбүздүн баалуулуктарыбыздан ажырайбыз деген суроо келип жатат да. Анан негизи ар иштин чоң, кичине жана коомдук, аймактык идеологиясы болот. Эми ошол коомду биз идеологиясын элестете албайбыз, дээрлик мүмкүн эмес. Идеологиянын аркасында коомчулуктун арасында мына таалим, тарбия, тартип, ынтымак, мамилелер аныкталат десек болот. Ал эми мындай суроо туулат да. Ал эми мындай карап көрсөк, кантип коомдо тартип, ынтымакты орнотуу менен кыргыз коомчулугу өнүгүп кетет. Анткени коом бул бир мамлекет, бир өлкө дейбиз. Эгер ошол коомчулук бири-бирин сыйлап алса, түндүк, түштүк, көчө, уруу болуп, мектеп болуп бөлүнө турган болсо, анда өнүгүү боюнча сөз кылуунун деле кереги жок да. Эми мындай бир мисал катары келтирейин. Могул менин алаканым, туурабы? Алаканым. Бул манжаларым. Эми алаканды мен өлкө катары ала турайын. Өлкө, ал бул манжалар болсо, бул коом, биз область, район, ошондой мисал катары келтирейин да. Эми ушул менин манжама кокусунан тикене кире турган болсо, менин колум эмне болот? Колум алаканы менен кошо бүтүндөй колум ооруйт, туурабы? Мен анда алсырайм, менин колум алсырайт. Мен белгилүү бир кызматтарды кыла албайм. Мисалы, ручка кармай албайм, тетрадь кармай албайм, туурабы? Ошондой кызматтардан мен алсырайм. Эгерде коомчулук алсыраса, демек бул мамлекет алсырайт деген сөз да. Биз ушундай бир ойду айткыбыз келип жатат. Ушундай эме мененчи мисал катары айтып, мамлекет, өлкө бир идеология менен жашаса гана өнүгөт деген мисал катары ушул жогоруда айта кеттим да. Чоң көңүл бургансыздар үчүн чоң рахмат. Биз баарыбыз бир муштундай болуп жашашыбыз керек. Биз эч качан түндүк, түштүк, район ошондой бөлүнбөшүбүз керек. Коомдо тартип болуш керек. Ошондой эң башкы биздин оюбуз. Чоң рахмат көңүл бургансыздар үчүн. Өкмөт жардамчысына ыраазычылык билдиребиз. Төгүндө жүргүзүү жана өзүнүн линиясын улантуу үчүн оппозиция мүчөсү чакырылат. Сизге берилген убакыт 3 минута. Баарыңыздарга да бир жолу кутман күн. Мен оппозициянын экинчи спикери Медина. Бул жерде бизге өкмөт тарап эмне жатат? Менин алаканым бир муштундай болсо, биз өнүгөбүз деп жатам да. Эми бул жерден карайлы. Бир алакан, ар бир манжа бар. Ар бир манжанын эмнеси бар? Ар бир манжанын функциясы бар. Эгерде ал манжаны мынтип бириктирип
бириктирип койгон болсок, анда алар кантип функциясын аткарат? Кантип алар деген ошондой эле оюн чектетип коюу деген нерсени айтып жатышат да. А биз анткен жокпуз. Биз ар бирөө өзүнүн функциясын аткарсын деп нерсени айтып жатабыз. Эмне бул жерде идеология деген эмне? Идеология бизге деген өкмөт тарап идеология бул ынтымак деген нерсени айтып атабыз да. Бирок идеология ынтымак эмес. Ынтымакты биз макул бизге кыргыз коомчулугуна ынтымак керек, бирок биз идеология аркылуу эмес, биз идеялардын кагылышынан, баалуулуктардан биз ошол нерсени биз биригели, ошого достук болуп атабыз. Мисалы үчүн Сорос, ЮНИСЕФ жана ООНдордун баары эмнелерден алар идеялардын артынан бириккен. Идеялардын артынан биригип, өздөрүнүн жумушун кылып атабы, эффективдүү нерселер кылып атабы, ооба кылып атат. Анткени жетип атат. Аларда эч ким бир идеологияга кармап турган жок деген нерсени айткыбыз келип жатат. Идеология ошо, мисалы идеологияны бул башка пикирди болушун жокко чыгаруу жана бир гана идеянын башкалардын үстүндүк кылуу деген нерсе. А биз аны силерге биз стандартташтырбоону стандартташтырбайлы деп атабыз. Ар бир адамды өзүнүн оюн чектебейли, көрөгөчтүк, ар бирөөнүн видениясы болуш керек деп атабыз. Мисалы үчүн эгерде идеология болгон турса, эч ким ага каршы эчке деп сөз сөйлөй албайт. Идеология деп, наоборот, регресске чөйт атабыз. Мисалы үчүн ошол эле СССРди алабыз, коммунизм деп айтып атты, бирок баары бир регресске түштүбү? Ошону түшүндүрүүбүз берип жатат. Мисалы үчүн ооба, силер идеология менен кандайдыр бир деңгээлде бир эки кадам артка басыш мүмкүн, астыга басалы эртерээк жетебиз деген мүмкүн, бирок андан бат эле чаржай болуп, чачырап кетебиз деп жатабыз. Ал идеологиясы жок идея менен каршылашсак, биз бир эки кадам артка жылжсак дагы туруктуу бойдон өнүгүп, бири-биринин идеялар бири-бирине каршылашып, кагылышып, ошонун идеясы боюнча өнүгүп, биздин мамлекеттер кыргыз коомчулугу өнүгөт деген нерсе менен бүгүнкү өзүмдүн речим аяктан келип турат. Рахмат. Оппозиция жардамчысына ыраазычылык билдиребиз. Кезектеги жыйынтыктоочу сөз спикерлердин арасында өкмөт катчысында сизге берилген убакыт 3 минута. Чоң рахмат. Жалпыңыздарга салам. Менин атым Арген, өкмөт тараптын катчысы болом. Бүгүн биз идеология жөнүндө сүйлөп атабыз. Анан манжа анан муштум жөнүндө мисал болуп кетпеди, ушуга толуктой киргизип коеюн. Манжа деп атат, муштум болуп биригип калганда эчтеке кыла албайт деп атат. Бирок ошол манжаны эмне башкарат? Аны манжа эле эмес, ошол колду, бутту, көздү, кулакты бүт бир эме башкарат. Алар бир идеологиянын, бир максаттын аркасы менен иш кылат. Мисалы үчүн, эгерде бир жакка бара турган болсоң, бир бутуң алып калса, бир бутуң алдыга кетсе, жылабайбыз ордубуздан. Ошон үчүн бир идеологияга биригишибиз керек. Анан мындай бир мисал бар да, бир адам бир иш ачат, бир ишкана ачат, бизнес баштайт. Анан жүрүп аны башка киши көрөт, аны көрүп, ал туурайт дагы, ал башка жерге ошонун жанына эле иш ачат. Аны үчүнчү киши көрүп, алардын жанына дагы ошондой бизнести баштайт. Анан 3 бизнес бир жерде туруп калат, алардын же бизнеси уланбайт, же кардары жок, же иши жүрүшпөйт, ошентип үчөө тең артта кала берет. Эгерде ошол үчөө тең биригип алып, бир ишти чоң кылып баштай турган болсо, анда ал үчөө тең аябай өнүкмөк. Ошондуктан бизге мына идеология керек. Анан идеология болгондо эмне? Бул идеология деген идеялардын биригүүсү, бир нук деп атпайбызбы? Анан качан бизге идеялар кагышылганда, идеялар бири-бирине карама-каршы келгенде, мына ошондо бизде ынтымак ыдырайт. Качан биз баардыгыбыз тең бир идеяны карманып алып туруп, бир идеологиянын артынан жашасак, мына ошондо ынтымак болот, ошондо өнүгүү болот. Анан могул жерде биз эмнеге чогулуп атабыз? Жаңы элеки окуучулар, студенттер жөнүндө эмнеге маселе болуп кетти? Ал маселенин артынан эмне керек болуп атат? Бизге биримдик керек болуп атат, биригишибиз керек болуп атат. Биздин артыбыздан, студенттердин артынан коргоп турган бирөө керек деп атат. Ал эмнеге керек? Ал идеологиянын артынан, ошол студенттин артынан түртүп турчу керек. Андагы ошол идеологиясы бир болуш керек. Ошол студенттин артынан түртүп турган киши менен студенттин идеологиясы бир болуш керек. Ошондо анан мамлекет өнүгөт, Кыргызстан өнүгөт, биз жакшы жашап калабыз. Чоң рахмат. Өкмөт мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кезектеги жыйынтыктоочу өзүнүн линиясын төгүндөө үчүн оппозиция мүчөсү чакырылат. Сизге берилген убакыт 3 минута. Баарыңыздарга салам. Оппозициянын акыркы мүчөсү, жыйынтыктоочу мүчөсү Искандарова Шайыргүл. Эми бүгүнкү маселени алып карай турган болсок, бизге өкмөт кандай нерселерди алып чыгып берет? Бул жакта өкмөттүн айтуусу боюнча биз баарыбыз бир идеологияга келип, бир адамдын же болбосо коомдун кандайдыр бир чектелген бөлүгүнүн идеясын
идеология катары алып ошонун астына баарыбыз бириккенде кандайдыр бир өнүккөн коомду түзөт экенбиз. Бирок алып карай турган болсок, биз баарыбыз билебиз, ар бир адам өзүнчө бир индивид жана ар биринин өзүнчө эффективдүү кандайдыр бир өзүнүн бир даражасындагы ой жүгүртүүсү бар. Эми алып карай турган болсок, сиздер бир идеологияны коесуздар. Ошол идеология кандайдыр бир убакытка чейин ошол мамлекетте же болбосо кандайдыр бир коомдо иштейт. Анда биз билгендей эле коом бир местасында турбайт, ал дайым жаңылануунун үстүндө болот. Сиздердин идеологияңыздар эскирип калганда, ал учурда сиздердин идеологияңыздар бизге эч кандай өнүгүү эмес, кайра артка тартканга себепчи болот. Эми биз өзүбүздүн линиябызды чындап кете турган болсок, биз эмне деп жатабыз? Бул жакта биз ар бир адамдын өзүнүн жекечилик, жеке оюн бир четке сүрүп койбой, ар бир адамдын идеясына, кандайдыр бир алып чыккан нерсесине көмөк көрсөтөлү дагы, ошол көмөккө, ошол адамга жардамчы болуп, ар тараптуу өнүгүүгө жетели деп жатабыз. Мында кандай болот? Мисалы, эң эле жөнөкөй биз үй бүлөнү алып карайлы. Үй бүлөнү дайым биз мамлекетке салыштырабыз. Биздин ата энебиз болсо башкаруу өсөтөлүнөт. Эми карап көрөлү. Үй бүлөдө мисалы ата энеси 5 баласы болсо, ошол 5 баласын дагы музыкалык жактан кандайдыр бир маданият чөйрөсүнө кетишин каалайт. Бирок ал баланын бирөөсү химияга кызыгат, бирөөсү спортко кызыгат, бирөөсү дагы башка нерсеге кызыгат. Ошол балдардын баарын бара туруп маданиятка барып, ошол маданият менен иште дегенде, ал адамдарды биз балдарга чектөө коюп, алардын өзүнүн кызыкчылыктарын чектеп коюп атабыз. Мында эми жыйынтыктай турган нерсе эмне? Бизге эмнелер керек бул маселени чечүү үчүн деген нерседе бизге кандайдыр бир чектелген идеология эмес, ар тараптуу колдонго алынган өзүнчө бир эффективдүү идеялар керек деп эсептейбиз. Чектелген кандайдыр бир коомдун бир кандай зордуулукта жашаган элдер эмес, ар бир жактан креативный жактан, анан дагы өзүнүн сферасында өнүгүүгө жеткен адамдардын идеясын алып, ошо менен өнүгүүгө жетейик деп атабыз. Ошондо бүгүнкү оюнда жалпысынан алып карай турган болсок, өкмөт тараптын алып чыккан идеяларга караганда, оппозиция биздин тараптын алып чыккан идеялары дагы да үстөмүрөөк болуп, бул оюнда жеңишке жетти деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Командаларга ыраазычылык билдиребиз. Дебаттын салты боюнча эки команда бири-бириңиздер менен кол алышып учурашып коюңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жыйынтыктай турган болсок, урматтуу достор, биз атайын бүгүнкү убакыттын тардыгына байланыштуу акыркы анализдик решке берген жокпуз. Биз ишенебиз, барыңыздар өзү алдынча анализдеп, дебаттын негизги максаты ар ким өз пикиринде калат болгону таңуулабайбыз эч кимге. Ким өзүнүн пикири кандай болсо болсун, биз эч кимге таңуулабайбыз, өзүбүздүн позициябызды гана конструктивдүү деңгээлде жеткирүүгө аракет кылабыз. Алдыңыздарда сиздер менен дебатчы болду. Биздин Инстаграмга катталыңыздар.